بسم الله الرحمن الرحيم. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Сабагыбызды улантабыз тарбиятыл аулад, балдарды тарбиялоодо. Балдарды биз шарият менен эң жакшы абалда тарбиялаш керекпиз. Анткени Аллах субхану ва тааля айткан: "Я айюхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум нара ва қудуха ан-нас вал хижара." О иман келтиргендер, өзүңөрдү жана жакындарыңарды, мындайча айтканда жакындарыңар деген бул жерде жубайыңар менен балдарыңар тозок отунан сактагыла. Анткени тозоктун отуну болуп адамдар менен таштар болот дейт. Тахрим сүрөсү 6-аят. Жана Аллах субхану ва тааля бизге ушундай буйрук берген: "Ва'мур ахлака бис-сабри вастабир алейха." Үй бүлөңдү намазга буйру дейт. Жана сабырды бол, намазды аларга буйруганда. "Ла нас'алука ризқан, нахну нарзукук." Сенден рызкы берүүңдү сурабайбыз, биз рызкы беребиз дейт. "Вал акибату лит-тақва." Анткени бардык нерсенин акыбети, мындайча айтканда акыркы чечим такваларга Аллах жакшылыкты, жакшы акыбетти берет дейт. Эми ушундай эле пайгамбар алейхиссалату вассаламдын мындай хадиси бар: "Муру абнаакум бис-сала ва хум абна 7 синин." Балдарыңарды намазга буйругула, алар 7-ге чыкканда дейт. "Вадрибухум алейха ва хум абна 10." Бирок намаз окубадың деп аларды өтө катуу эмес, кичине акырындап уруп койсоңор болот. Алар 10 жашка чыкканда дейт. Мынакей: "Вафарриқу байнахум фил мадажи." Жана алардын төшөгүн оңго чыкканда ортосун бөлү дейт. Кыз менен баланын ортосун. Демек, 7-ге чыкканда балдарыбызды намаз оку деп буйруш керек эмес. Ал кантип? Жанакындай мен сага мороженое алып берем, мен сага жакшы нерсе алып берем деп ошентип намазга кызыктырыш керекпиз. Бирок аларга дарат алганды буйругандын кажети жок. Себеби 7 жашар бала дарат алганды жакшы түшүнбөйт. Анан кийин 10 жашка чыкканда дарат үйрөтүп, анан дарат менен намаз окуганды бекем кылсаңыздар жакшы. Анткени пайгамбардын дагы буга далил алейхиссалату вассаламдын хадиси бар: "Руфиал калам ани таласа." 3 адамга күнөө жазылбайт дейт. "Анин наим хатта ястайқиз." Уктап жаткан адам турмайынча. "Анил гулам хатта яблуг." Жаш бала балагатка жетмейинче. Ошондо "Анил мажнун хатта ясих." Жинде адам оңолмоюнча. Балагатка жетмейинче дегенде көбүнчө алымдар бул 15 жаш дейт. Демек 15 жашка чейин балагаттын өкүмү, мисалы кыздардын этек кири келип калаткан учул, жана балдардын бул дагы өздөрүнүн эркекке айланып бараткан белгиси болсо, ошондо гана балагат. Ошол үчүн эң жакшы учур бул балагатка бир 15 жаштан кийин. Кээ бир балдар балким ага чейин жетилиши мүмкүн, кээ бир кыздар, а кээ бирлери кечирээк. Ошол үчүн балагатка жете элек балдарга шарият боюнча күнөө жазылбайт. Аллах субхану ва тааля бизге берекесин берсин. Бирок күнөө жазылбайт деп эле 10 жашында намазды таштап салбаш керек. Жок, 10 жашындан баштап биз намаз окуганды буйруп үйрөтүш керекпиз. Эгерде окубаса, биз аларды ата-энедей болуп тарбиялап, намаз үчүн жанакындай шариятта катуу жанын ачыштырбай урсак болот. Анан дүйнө үчүн, машина үчүн, үй үчүн, люстра үчүн, бирдеме үчүн не сындырдың деп аларды жөн эле уруша бербей, биз намаз үчүн урушсак жарашат. Бул хадисти имам Абу Дауд өзүнүн сунанында, өзүнүн китебинде риваят кылат. Эми иншалла балдарды тарбиялоодо кадамдарга кирсек. Бүгүнкү өтө турган да бир кадам, бул биринчи кадамга көңүл бурабыз. Эң биринчи кадам балдарды тарбиялоодо биринчиден өзүбүз менен баштайбыз. Демек, эң биринчи кадам биз өзүбүздү оңдош керекпиз. "Я айюхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум нара." Аллах айткандай, о иман келтиргендер, өзүңөрдү сактагыла жана жакындарыңар. Биринчи Аллах эмне деди бизге? Өзүңөрдү сактагыла деди.
өзүңөрдү коргоогула деди. Демек, өзүбүздү биринчи тозок отунан коргогонго даярдык күтөлүк туугандар. Анткени ата эненин такыба, жакшы адам болуусу бул балдарды тарбиялоодо эң негизги себебтердин бири. Анткени ата эне булар балдар үчүн аль-кудва, өрнөк болуп эсептелинет. Балдары ата энесин турайт. Эркек балдар атасын турайт, кыз балдар энесин турайт. Аны экөө динде эмес болсо, анда эмне тарбияны айта аласың? Өзүң кечиресиздер, адам өзү тамеки чегип, баласына мен айтат, тамеки чекпе дейби. Эмнеге чекпейт экен, мен чегем дейт да. Атасы тамеки чеккене адам болбой туруп айтса жарашат. Балам тамеки чекпе деп. Жана ошондой эле мындай бир негизги бир учур, көп адамдар менен сүйлөшкөндө мындай кээ өздөрүнүн чоң аталары менен, чоң энелери менен, тайталары менен, тай энелери менен мактанат эле. Эмне? Менин чоң атам күчтүү молдо болгон. Менин тай атам күчтүү молдо болгон дейт дагы. Бирок тай атасы күчтүү молдо болсо, эмнеге балдарын динге үйрөтпөдү деген маселе болот. Анткени күчтүү адам динде, албетте балдарын дагы, жакындарын да тосок отунан куткарыш керек эле да. Аллах Таала Тур сүрөсүнүн 21 аятында мындай бир ачык, айкын аят айтат. Валлазина аману ваттабаатхум зурриятухум бииман. Иман келтиргендердин артынан өз урпактарын биз ээрчитип коебуз дейт. Иман менен ээрчитебиз артынан. Алхакна бихим зурриятахум. Жана артынан урпактарын биз ээрчитебиз дейт. Жана алардын кылган жакшы иштеринин бирөөсүн дагы жокко учуратпайбыз дейт. Демек, көрүңүздөрбү, таква адам болсо, таква адам балдарына, неберелерине динди, жок ден намазды, орозону, зекетти үйрөтүп, ошого буйруп кетиш керек. Ошон үчүн мен дуа кылам, жана сиздер да дуа кылыңыздар. Чыныгы тай атага айланалык. Чыныгы чоң атага айланалык. Неге? Анткени аларга динди үйрөтпөсөк, аларга намаз эмне экенин билдирбесек, аларга кайсы сөзү садык, адал, арам экенин түшүндүрбөсөк, кандай жол менен шариятта жашаш керек экенин билдирип айтып бербесек, анда биз чыныгы таква адам болбой калышы мүмкүнбүз. Ошон үчүн чыныгы таква адам болсок, Аллах убада кылып жатат. Чыныгы таква адам болсоңор, ой иман келтиргендер, артыңардан урпактарыңарды ээрчитебиз дейт. Аллах субханала тааля биздин артыбыздан урпактарыбызды ээрчитсин. Биздин артыбыздан Аллах субханала тааля балдарыбызды, неберелерибизди чыныгы алар үчүн биз өрнөк бололук. Чыныгы алар үчүн биз эң жакшы адамга айланалык. Неге? Анткени алар бизди дайыма карап жүрөт. Алар дайыма бизди артыбыздан турап жүрөт. Анан кийин жакшы сөздөрдү калтырып, жакшы амалдарды калтырып кетерге аларга. Эмки сабакка чейин, көрүшкөнгө чейин Аллах субханала тааля баарыңыздарга сак саламаттыкты, берекени, бейпилдикти, тынчтыкты берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.